Кечээ социалдык түйүндөрдүн бирине 2 жаш кыздын мушташкан видеосу жарык көрдү. Бул кыздардын мушташы каяктан тартылганы белгисиз. Видеодо кыздарды коштогон башка кыздар да болгон жана алар экөөнү кыйкырып колдоп турушканын көрүүгө болот. Ал эми видеону интернетке жүктөгөн автор кыздар мушташиют деп гана жазган. Видеону көргөндөр эмнегедир учурда шайлоого аттанып жаткан партияларды атап жатышты. Давай, Зухра, давай! Эй, без камня! Ноокатта тартылган видео боюнча иликтөө башталды. Ноокат районунда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызматкер көчөдө жөнөкөй жарандар менен сөгүшүп жатканда тартылган видео боюнча иликтөө башталды. Бул тууралуу Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн үгүт жана үндөө боюнча тескөөчүсү Алтынбек Теңизбаев билдирди. Видеодон жол тескөөчү белгисиз адамды уят сөздөр менен сөгүп жатканын көрүүгө болот. Учурда бул окуя качан кайда болгону боюнча Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматтык иликтөө жүргүзүп жатат. Токадан эрте келип жатырган үчүнчү жауап болот. Жетидемне өкмөт талабын бузуп жатасыз эле. Билесизби, өкмөт токтомор жеткен бар жок жолу. Карантинде көп иштеп чарчады. Тилек Матраимов эмнеге өргүү алганын кабарлады. Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов 24 сентябрдан тарта эмгек өргүүсүнө чыкты. Бул тууралуу Т-медиага акимдин биринчи орун басары Капарбек Абдиев билдирди. Маалыматка караганда Матраимов ден соолугуна байланыштуу 1 айлык эмгек өргүүгө кеткен. Карантин учурунда күнү түнү иштеп, чындыгында аябай чарчаган болчу. Мыйзам боюнча 14 күндө жумушка чакыртып алса болот. Балким 1 ай эс алаттыр, же ага жетпей эле жумушка чыгышы мүмкүн. Азырынча менде толук маалымат жок, деди Адиев. Ал эми өкмөтүнүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүндөгү Т-медианын ишенимдүү булактары Тилек Матраимов кызматтан кетүү тууралуу 10 күн мурда арызын жазганын айтып беришти. Бирок аким өкмөттөн парламенттик шайлоо бүткүчө иштеп турууну суранган. Буга чейин жылдын жыйынтыгы боюнча коллегиялык жыйында Кара Суу районуна билим берүү, экономикалык маселелер боюнча бир топ сын пикир айтылган болчу. Балким Матраимовдун кызматтан кетишинин бир себеби ушул да болушу мүмкүн. Мындан 1 күн мурда журналист Кудрет Тайчабаров Тилек Матраимов район башчылыгынан кеткенин Фейсбуктагы баракчасына жазып чыккан. Ал аким кызматын таштап кетүүгө аргасыз болгонун, бул боюнча 25 сентябрда расмий маалымат чыгарганын билдирген. Ал аким кызматын таштап кетүүгө аргасыз болгонун, бул боюнча 25 сентябрда расмий маалымат чыгарын билдирген. Баткенде той өткөргөндөргө айып пул салынды. Баткен облусунда үй шартында той өткөргөн 9 жаранга 3000 сомдон айып пул салынды. Ошондой эле облус боюнча 63 мамлекеттик мекеме ишканалардын санитардык абалы текшерилгенин өкмөттүн аймактагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Үйүндө көп адам топтоп той өткөргөн 9 жаранга 3000 сомдон айып салынды. Ал эми 1 күндө жалпы 133 ар кандай багыттагы ишканалар текшерилип, 25 ишканага 93 000 сом айыпка жыгылды, деп айтылат маалыматта. Кошумчалай кетсек, учурда Баткен облусунда эпидемиологиялык абал кооптуу бойдон калууда. Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери тарабынан ишкерге каракчылык менен кол салган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлайт. Маалыматка ылайык 2020 жылдын 30 январь күнү болжол менен 21:00 чамасында белгисиз Азия түспөлүндөгү 2 адам Бишкек шаарынын Байтик Батыр жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинен жеке ишкерге кол салышкан. Кылмышкерлер белгисиз үлгүдөгү тапанча менен коркутуп, ага күч колдонуп, өзүнүн автоунаасына отургузуп, Бишкек шаарынын эски аэропортко алып барган. Жабырлануучуну 1 күн кечке мыйзамсыз эркиндигинен ажыратып, тапанча менен коркутушуп, $500 жана 12 000 сомун алып кетишкен. Бул факт Бишкек шаарынын Октябрь рейбинин кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Ушул жылдын февраль айында прокуратура мындан ары иликтөөнү Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүп берип, аталган кылмыш иши Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 202 беренесинин 1, 2, 3 бөлүмдөрү менен иликтене баштаган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 3 башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы
комитетинин тапшырмасынын негизинде шектүүнүн кайда жүргөндүгүн аныктоо максатында ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүүгө киришкен. Аталган факты тыкыр иликтөөгө алынып, натыйжада шектүү катары Бишкек шаарынын 1995-жылы туулган Талас облусунун жашоочусу кармалган. Ал мурда соттолгон. Маалымат боюнча ал уюшкан кылмыштуу топтордун биринин мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турат. Учурда кармалган жаран Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 142 бейтапты түздү. Бишкек 51, Ош шаары 5, Чүй облусу 12, Ош облусу 23, Талас облусу 6, Нарын облусу 1, Ысык көл облусу 22, Баткен облусу 12, жаңы учурлар Бишкек 18, Ош 22, Чүй облусу 5, Ош облусу 50, Талас облусу 7, Нарын облусу 3, Ысык көл облусу 7, Жалал Абад облусу 22, Баткен облусу 41. Жалпы жуктургандардын саны 18 марттан бери 45.932 адамга жетти. Айыккандар 42.147. Каза болгондор 1063. Стационарда дарыланууда 643. Амбулатордук дарыланууда 1641 бейтап бар. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбаев Жазык кодексинин 192-беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. 24-сентябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйында башкы көзөмөл органынын өкүлү мындай маалымат берди. 82 кылмыш иши, жоруктар боюнча 46 иш бар. Берене боюнча айтсам, Жазык кодексинин 191-беренеси шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу боюнча 2, 192-беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен 40, 193-берене шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу боюнча 195-берене шайлоо документтерин бурмалоо 25 жана башка беренелер боюнча 14 иш бар. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуу жөнүндө жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатканын маалымдаган. Учурда интернетте жарыяланган 55 маалымат текшерилип, алардын 26сы боюнча факт кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган.